Avalon сайтында баары жөнөкөй аппсиндагы ссылка аркылуу өтүп алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары Садыр Жапаров: менин колумда болсо Атамбаевди эртең үй камагына чыгарып коет элем. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаровдун бүгүн 12 ноябрдагы маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу тууралуу суроо узатылды. Журналисттин суроосуна Садыр Жапаров: Азиз Батукаев боюнча камалбады беле. Андан кийин Койташ окуясы боюнча дагы кылмыш иши бар экен. Мен оюмду айткам. Колдон келсе үй камагына чыгарып койсок, ошол жерден сотко барып, соттон күнөөлүү болсо, башка иштер боюнча ошол жерден акталып чыкса деген оюмду айткам. Соттор прокурорду күнөөлөп жаткандарды мен сен тигиндей кыл, мындай кыл деп айта албайт экенмин да. Эгерде менин колумда болсо, менин толук укугум болсо, эртең үй камагына чыгарып коет элем. Эми азыр үй камагына чыгар деп сотторго, прокурорлорго тапшырма бере турган болсом дагы айтып чыгасыңар да. Мына диктатура кылып жатат, бийликти узурпация кылып алды деп жооп берди. Булак Рынк KG. Сапар Исаков Россияда баш калкалап жыргап жүрөт. Буга чейин Сапар Исаковдун кайда экенин билбеген жакындары чурулдап келишкен. Айрым маалыматтар боюнча анын Россияга чыгып кеткени каңкууланды. Орустар жардам бергени да айтылууда. Эске салсак, Сапар Исаков төңкөрүштөн кийин түрмөдөн чыгып, жөн жатпай Атамбаев, Бабанов баштаган саясатчылар менен контрреволюция кылууга катышып, бирок эл колдобой койгон эле. Аргасыздан реваншисттер качып жоголушкан, айрымдары камалышса, соодалашкандары бийликтин тилин табышкан. Бабанов, Казакбаев сыяктуулар. Сапар Исаков менен Албек Ибраимов качып кеткенге үлгүрүп калышканы ырас. Учурда жыргап жүрүшөт. Булар үй бүлөсүнө тымызын түрдө байланышка чыгышып, сүйлөшүп жатышканы жакында ачыкталабы. Булак Аргумент KG сайты. Президент болуп калсаңыз Бабановду кайсы кызматка коесуз деген суроого Жапаровдун жообу. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров пресс-конференция өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берүүдө. Маалымат жыйындын жүрүшүндө Өмүрбек Бабанов президенттикке катышпай турганын, сиздин талапкерлигиңизди колдой турганын билдирди. Эгерде сиз президенттик шайлоодо жеңишке жетсеңиз, Бабановду кайсы кызматка аласыз деген суроо берилди. Мага жалгыз эле Бабанов эмес, бир топ саясатчылар кол сунуп келди. Мен ким болбосун, кайдан келбесин, жардам берели, бирге ынтымакташалы деп келген саясатчылар болсо, аларга эшигим ачык. Бардык эле саясатчылар, депутаттар келип жатат. Бардыгы менен жолугуп жатам. Мен Кыргызстанда сен Акаевчисиң, Бакиевчисиң, Атамбаевчисиң, же Жээнбековчисиң деп бөлбөстөн бардыгын бир муштумга топтогонго болгон күч аракетимди жумшап жатам деп жооп берди ал. Кызматка алуу боюнча сөз болгон жок. Мен бир дагы саясатчы менен сени бул кызматка алам деп соодалашкан жокмун деди ал. Ал 1-2 күндөн кийин түз эфирден кайрылуу жасай турганын, ошондо баарынын аттарын атай турганын кошумчалады. Булак Рынк KG сайты. Мыктыбек Арстанбек президенттик шайлоого катышат. Борбордук шайлоо комиссиясына президенттик шайлоого катышуу үчүн халал индустриясын өнүктүрүү борборунун жетекчиси Мыктыбек Арстанбек арыз тапшырды. Мыктыбек Арстанбек 1965-жылы 7 сентябрда төрүлгөн. Буга чейин президенттик шайлоого катышуу үчүн БШКга 22 киши арыз тапшырган. Абдыкар Сыдыков, пенсионер, Адахан Мадумаров, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Азамат Эсенбеков, Москва районунун мурдагы акими, Аймен Касенов, РКОФ башкармасынын мурдагы мүчөсү, Арстан Алай, активист, Бакыт Бакетаев, саясатчы, Бектур Асанов, Жалал Абад облусунун мурдагы башчысы, Жеңишбек Байгуттиев, Толубай, АКБ ЖЧКсынын директорлор кеңешинин кеңешчиси, Канат Исаев, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, Клара Сооронкулова, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, Кубан Чороев, экономист, Кубанычбек Кадыров, Ички иштер министринин башчысынын мурдагы орун басары, Назарбек Нышанов, активист, Нурлан Мотоев, активист, Рашид Тагаев, Ошкас филиалынын мурдагы директору, Сазыкбай Турдумалиев, Улутман партиясынын төрагасы, Элеонора Турдубекова, Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайынын интернатынын башчысы, Садык Шернияз, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Урустам Кабылбеков, Мерцбахер атындагы мөңгүлөрдү сактоо боюнча коомдук экологиялык фонддун президенти Илгиз Тоовкеев учурда убактылуу иштебейт. Бактыбек Калмаматов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты,
Куудул Жамбыл Камчыев кайрадан президенттикке аттанды. Борбордук шайлоо комиссиясына алдыдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн Куудул Жамбыл Камчыев арыз берди. Камчыев 1954-жылы 10 февралда төрүлгөн. Ал Куудул аралаш коомдук фондунун президенти. Садыр Жапаров президенттин милдетин ким аткарып, премьерлик кимге өтөөрүн айтты. Буга чейин Жапаров президенттик шайлоого катышууга камынып жаткандыктан 14 ноябрда учурда аткарып жаткан кызматтарын өткөрүп берерин айткан. Президенттин милдетин аткаруу жогорку кеңештин спикерине тиет. Ал эми өкмөт башчылык кызматты биринчи вице-премьер аткарып калат. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров журналисттерге өткөргөн маалымат жыйынында айтты. Буга чейин Жапаров президенттик шайлоого катышууга камынып жаткандыктан 14 ноябрда учурда аткарып жаткан кызматтарын өткөрүп берерин айткан. Президенттин милдетин аткарган кызматын тапшыргандан кийин ал милдет автоматтык түрдө жогорку кеңештин төрагасына Тагыраагы Талант Мамытовго өтөөрүн айтты. Ал эми өкмөт башчылык кызматты биринчи вице-премьер Артем Новиков аткарып калат. Тагыраак айтканда, мыйзам боюнча шайлоого катышуу үчүн өкмөт башчылыгымды мен да тапшырышым керек, деди Жапаров. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2021-жылы 10 январда өтөт. Конституция боюнча президенттин милдетин аткарып жаткан адам шайлоого катыша албайт. Булак Спутник KG. Жапаров: абакта жатканда адилетсиздикти жон тери менен сездим. Эч кимди куугунтукка албагыла. Бүгүн 12 ноябрда премьер-министр Садыр Жапаровдун маалымат жыйыны өтүүдө. Жыйында ага анын түрмөдө отурганы жана үй бүлөсүнүн куугунтукталганы боюнча суроо узатылды. Жапаров: абакта жатканда адилетсиздикти жон тери менен сездим. Мен биринчи камалган кезде 2012-жылдары 6-7 ай жаткандан кийин бийлик соодалашууну баштады. Позициямдан кайтпай койгондо күнөөсү жок бир тууган эжемди СИЗО 1-ге камап койду. Бир жумадан кийин кайра позициясынан кайттыгы деп эжем менен жолуктурууга аракет кылышты. Бирок мен болбой койдум. Ошентип эжем 21 күн жатты. 21 күндөн кийин эжемди камаган эле сот кайра эле чыгарып койду. Башыман мындай учурда өткөргөн үчүн эч кимди куугунтукка албагыла, дедим. Булак Назар Ньюс KG. Адахан Мадымаров: баарына жаккандай мен жаш кыз эмесмин. Президенттикке атсалышып жаткан талапкер Адахан Мадымаров өзүн америкалык экс-президент Трамп менен жаңы Джо Байденге салыштырмалуу жаш жигит экендигин ачык айтты. Бул тууралуу ал Россиянын Москва шаарында өткөн маалымат жыйынында журналисттерге билдирүү кылган. Маалыматта жыйынга Кыргызстандын жарандары жана Россиянын журналисттери катышып, бир топ суроо жооптор болгон. Кызыгы, жыйындын жүрүшүндө журналист айым булактарга таянып, сизди шайлоо башталганда эле мигранттар менен жолго калат дейшүүдө деген соол узаткан. Бул суроого Адахан: мен жаш кыз эмесмин, баарына жаккандай, деп жооп берген. Булак Аргумент KG. Садыр Жапаров Эркин Асрандиевдин аны менен иштешүүдөн баш тартканы боюнча кетирге жооп берди. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Эркин Асрандиевдин аны менен иштешүүдөн баш тартканы боюнча берилген суроолорго комментарий берди. Эркин Асрандиевди таануучу эмесмин, анын ал кызматта иштегенин да билген эмесмин. Аны биринчи вице-эликке сунуштасам, ал өзү баш тартыптыр. Ал кызматка Новиков макул болгон экен. Асрандиевдин жазганын окудум, эжем тууралуу жазган экен. Бул мага оппонент катары жүргөнүн билдим. Бул саясий иш. Эгер сиздерди кызыктырса, буга тиешелүү документтарды толук көрсөтүп берем. Мен 10 жылдан бери куугунтукталып келем. Туугандарым да ошондой болду. Асрандиев банк жоюлган кезде козголгон кылмыш ишин окуп алган. Эл да ошондой болуп жатат. Булак Назар Ньюс KG. Төңкөрүш болбосо Сыймык Жапыкеевди кимдер камакка алышмак? Өткөн парламенттик шайлоо астында Сыймык Жапыкеевге карата саясий кылмыш иштери козголуп, камакка алынаары болжонуп калган. Андагы министр Кашкар Жунушалиев, кызматкерлери Эркибек Аширкодиев, Раим Салиев жана Улан Ниязбеков баш болгон. Ички иштер министрдин армиясы Сыймык Жапыкеевди шайлоодон кийин камакка алышаарда жазатайып калышканбы? Аширкодиев тергөөнү тескесе, Салиев кармап келүүгө ашыгып, Ниязбеков аңдуу тыншоо иштерин тыңдадыбы? Улуттар аралык кастыкты козготуу, мамлекеттик бийликти басып алууга чакырдык жасады. Сооронбай Жээнбековдун кадыр баркына шек келтирди деген улуттуу айыптар тагылат беле. Тилекке каршы октябрь төңкөрүшү болуп, Сыймык Жапыкеев түрмөгө эмес, төргө отуруп калды. Булак Азия Ньюс кезети. Тойгуналы Абдраимов президенттик шайлоого аттанганы калды.
оор салмактуу саясатчы Туйгуналы Абдрайымов президенттик шайлоого аттанганы калды. Саясий элитадан кадыр барктуу аксакалдардан сунуш түшкөнү, ошого катар электораты да колго алганы жашыруун эмес. Бир эсе Россиядагы үлкөн байланыштарды да Кыргызстандагы туруктуулук үчүн Туйгуналы Абдрайымовду колдошору алдыртан байкалууда. Жети өлчөп биргескен каарманыбыз буга чейин саясий кырдаалды таразалап келгени, чукул арада БШКга арыз берүүгө камынганы да ырас. Эмесе аламанга Тойгун байке аттанса, саясий карталар кайла бузулуп, чоң бузулуштарга күбө болмокчубуз. Булак Азия Ньюс газети.